Азиз Досмамбетов 9 жылдан бери судьялык кызматты аркалап келет. Сотторду ротациялоонун алкагында Бишкек шаардык сотунан Ош областтык сотуна которулуп келген. Мамлекет башчынын судьяларды ротациялоо демилгесин толугу менен колдоп, бул аракет коррупциялык тобокелдиктерди жоюп, сот адилеттигин сапаттуу жүргүзгө өбөлгө болоорун белгилейт. Болсунча карачу иштерди жылдырбай мен бүтүрөнгө аракет кылдым. Бишкектен кетип атканда андай эле көп иш калтырган эмесмин. Бул жакта бар экен. Мен азыр уголовный иштер боюнча коллега кирип иштеп жатам. Калган иштер бар экен. Бирок булардын себеби да бар. Иштелди карап көргөндө көрүнүп турат, бул жерде адвокаттар, өзү жана айыпталуучулар үзгүлтүккө учурат экен иштердичи. Адвокаттарды алмаштырат экен, мисалы кылмыштар боюнчачы. Өздөрү да ооруп калат экен, кандайдыр бир ошо үзгүлтүккө учуруп жатат экен да. Соттордун себебинен эмес, өз тараптарынын эсеме себебинен да. Баш аягы республика боюнча 312 судья ротацияланган болчу. Анын ичинен Ош областына 70тен ашык судья өлкөнүн ар кайсы аймактарынан которулуп барды. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков ротациядан кийин судьялардын жашоо шарты менен жакындан таанышып, иштерди өз убагында карап чыгууну талап кылууда. Албетте мурунку соттордон калган иштер бар, алардын мөөнөттөрү да бар, бирок ошого карабастан аларды дагы ал иштерди дагы өз убагында мөөнөттөрү менен бүткөрүүгө аракет кылып жатышыптыр. Мен айтар элем ушундай шарты жок жерде иштешип, шарты жок имараттарды иштеп атышса дагы иштеп аткан мен ушул кесиптештериме ыраазы болот элем да. Которулуп келген судьялар алгач турак жай жагынан кыйналышканын жашырган жок. Анын үстүнө ижара акылары дагы бир топ көтөрүлүп кеткенин Кара Суу райондук сотунун судьясы Самар Ниязалиев белгилейт. Чындыгында Ош шаарына келгенде бир ушундай убакыт болуп калган экен. Батирлердин баасы абдан кымбаттап да кетиптир. Кээ бир райондордо батирдин баасы Бишкек шаарынан да кымбат экен да бул жактачы. Анан эми ага чогулткан бизде сот департаменти тарабынан берилген тизме бар. Ошол батирге ижара үчүн чогултула турган документтердин тизмеси. Аны дагы чогултканга аракет кылдык. Бирок эми бул жакта элдердин көп эле патент болот экен, ага адам баш тартышат экен, анан банктан эсеп ачыш керек экен, адам баш тартат экен. Ошо ар кандай көйгөйлөр болду анын бардыгы. Эми акырындап аларда эми кээ бир адамдар түшүнгөн менен карашып атат. Буга деле квартираларын берип, патентин ачкандар бар. Эркелер азыр патенти, документи жок, өз чөнтөгүнөн акча төлөп, көп судьялар ошондой шартта жашашып атат азыр. Бирок эми акырындап Кудай буйруса бардыгы өздөрү туруктуу квартирага чыгышып, акырындап үй бүлөлөрүн көчүрүп келишип атат азыр. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбековдун айтымында сот реформасынын алкагында 3 маанилүү кадам башталды. Алгач соттордун айлык маянасы 100%га көтөрүлүп, андан соң соттордун масштабтуу ротациясы жасалды. Эми кезек иштердин сапатына өтүү керек экенин белгиледи. Ротацияланып келген судьяларга иштин эң негизги биздин элдин мүдөөсү дагы, мамлекетибиздин мыйзамыбыздын талабы да ушул. Алар тарабынан мыйзамдуу, негиздүү, адилеттүү чечим кабыл алуу. Мына ошондо гана биз элдин ишенимин арттырган болобуз. Мына ошондо гана биз сот системасын өнүктүргөн болобуз. Белгилей кетчү жагдай жогорку соттун төрагасы Ош областынан кийин Жалал Абад жана Талас областтарында иш сапары менен болот. Урмат Жээнбеков, Биринчи радио.